1955-жылы курулган каладагы жалгыз улуттук опера жана балет театрынын оңдоп түзөө иштерине мамлекет быйыл 47 миллион сом сарптаган. Ал эми бул театрдын ичине кирген ар бир жаран мындагы оңдоп түзөө иштерин байкабай койбойт. Алсак классикалык концерттер өтүүчү мына бул Малахит залына өзүңүздөр көргөндөй 250 жаңы заманбап театралдык отургучтар алынып келинген. Ага кошумча алдыда мындагы шам чырактардагы реставрацияланып жатат. Алдыда мына бул полгодагы паркет төшөлгөн. Андан сырткары мындагы сүрөттөрдүн бардыгы эскиргендиктен оңдоп түзөө иштерине муктаж экенин айтышууда. Имараттын ичиндеги мурун кабал кыйлап өзгөрүп, мындагы фойе, дубал, терезе, тепкичтерге чейин оңдоп түзүлүп жаңыланган. Ага отурлай 5 кабатка ылайыкталган иштебеген лифттин да иштеп баштаганын көрүүгө болот. Оңдоп түзөө иштеринин аягына чыга элек экенине карабай, бул жерде даярданып жаткан эл артисттери акыркы кездерде мамлекет тарабынан маданиятка өзгөчө көңүл бурулуп жатканын жашырган жок. Алар мекеменин ичи чет өлкөдөгү маданият үйлөрүнөн калышпай жогорку деңгээлде оңдолуп жатканын айтат. Ошондой эле болду, чет өлкөгө мен көп барып билеп жүргөм, ошондой эле бүт барды окшош. Эмне дегенде профессиональный эле ойлойм, бизде гримерный комнаталар бүт барды, жаңырып калды. Ошону айтып атпаймынбы? Артисттерге эмне керек? Биринчиден условия керек. Анан кийин ойлойм, ошо зарплатасын эми кичине бизге көбөйтөт деп айтып атат. Буюрса ал дагы ишке ашат. Анан биздин жаштарга ошо көбү кетип калат деп да айтып атпайбы? Анан ойлойм, кайра келишет. Опера жана балет театрынын эң чоң деп эсептелген залы 850 көрүүчүгө ылайыкталган. Ал эми бул артисттер үчүн ыйык деп саналган сахна. Баарынан дагы өнөрлүү инсандар үчүн сахнанын арты жана андагы түзүлгөн ыңгайлуулук болуп саналат. Мындан улам капиталдык оңдоп түзөө иштери дал ушул сахнанын артында да дыккаттык менен жасалууда. Алсак 625 квадрат метр делеген дал ушул сахнага 4 миллион сом жумшалган. Анын алкагында мында 200дөн ашуун жарык берүүчү жабдуулар жана заманбап жаңы моторлор алынып келинген. Азыр Кудай кааласа мурункудай болбойт, компьютерный эмеге өтүп атабыз, современный эмеге өтүп атабыз да. Бул жагы жакшы, светтер жакшы коюлуп атат, жаңы светтер коюлуп атат азыр. Моторлорду жаңы коюп атышат. Занавести жаңы тиктик, Кудай кааласа баары жаңырып атат да. Аябай эле чоң жумуш болуп атат да бул театр үчүн. Ал эми имараттын ички бөлүгүнө берилген тарыхый жасалгалоо менен өң өзгөртүүсүз калтырылат. Ага ылайыкталып, шыптагы кооз сүрөттөр сүрөтчүлөр тарабынан колго тартылууда. Андан тышкары санитардык шарттар түзүлүп, артисттердин даярдануу бөлмөлөрүндө реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Капиталдык оңдоп түзөө иштери август айында башталып, толук түрдө аягына чыга элек. Буга чейинки сүрөттөрү да бар, силерде да болуш керек. Дагы ремонт башталарда мен айтып бергем, көрсөткөм. Азыр ушундай, бул абдан убакытты алган эмекен. Ошого биз ушулар кармап атат азыр, практически ушулар. Анан сахнада анчамчы нерселер. Бүгүнкү күндө опера жана балет театрында 500гө жакын жаран эмгектенет. Чыгармачыл адамдар жумушун токтотпостон алдыда өтүүчү фестивалга кызуу даярданууда. Учурда мындагы капиталдык оңдоп түзөө иштери 90% аяктап калды. Ал эми расмий түрдө ачылуу аземи 9 ноябрда өлкө башчынын катышуусунда белгиленери пландалууда. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5 канал.